Сузак айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Бекзат Абдурашитов 17 ноябрда Сузак районунун акими Барат Сыдыкназаровдун буйругу менен жумуштан алынган. Район башчысы ал буйругунда райондук прокуратуранын айыл өкмөт башчысын тартиптик жазага тартуу тууралуу сунушу негиз болгонун көрсөткөн. Сузак райондук прокуратурасынын 2021 жылдын 16 ноябрындагы ченемдик укуктук актылардын бузулушун четтетүү жөнүндө сунуштамасынын негизинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 53 беренесинин 3 бөлүгүндөгү 2-11 пункттарына ылайык Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Бекзат Абдурашитов ээлеген кызматынан бошотулсун. Мыйзамдын 53 беренесинин 3 бөлүгү 2-11 пункттары мыйзамдарды президенттин жана министрлер кабинетинин актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн ишеним жоголгондо. Сузак райондук прокуратурасынын райондук администрацияга жөнөткөн сунушунда бир нече жагдай камтылган. Анда мектептерге көмүр алууга, Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынын өрттөнүүсүнө шалаакы мамилеси тууралуу кайрылуулар, жергиликтүү тургундардан, депутаттардан арыз даттануулар келип түшкөн. Бирок мурунку жетекчинин жактоочулары баары мыйзамсыз болгон дешет. Өрт кеткен болсо жыйынтыгы чыга элек. Соттун өкүмү чыга элек, күчүнө кире элек. Биринчиден, экинчиден тоскоолдук болуп аткан болсо, ошол областтык же аймактык именно избиратель шайлоо комиссиясынын бир жыйынтыгы же протоколу же бир кандайдыр эскертмелер болуш керек болчу. Бирок бул жерде прокуратура божомол менен эле Сузак райондук прокуратурасынын милдетин аткаруучусу кандайдыр бир божомолдор менен эле ушул четтетиш керек деп туруп прямой указание сунуштама берип атат акимге. Аким ошону негиз кылып туруп, андан кийин довериядан чыкты, ишенимден чыкты деген беренени коюп атат да. Эми ишенимден чыкты деген беренени коюп, аким иштен ала албайт. Эмне себептен десе, ал Абдурашитов ишке кабыл алган ким тараптан десе, депутаттар тарабынан шайланган. Аким тарабынан шайланган эмес. Азыркы мыйзам 28 октябрда күчүнө кирген мыйзам июлдагы шайланган Абдурашитовго карата тиешеси жок эч кандай. Кызматка 5 ай мурда дайындалган 35 жаштагы Бекзат Абдурашитов өзү кызматтан мыйзамсыз алынганын айтып, буга чейин президент Садыр Жапаровго видео кайрылуу жолдогон жана ишти жеке көзөмөлүнө алууну суранган. Бүгүн болсо ал соттон акыйкатты издеп жүрөт. 2021 жылдын 17 ноябрь күнү чыгарылган 122 буйругун жокко чыгаруу максатында дуа арыз менен каралганбыз. Эмнеге жокко чыгарсын деп атат, эмне келтирип атасыз, эмнеге негизсиз деп атасыз ал буйругу? Бул боюнча бул жерде прокуратура тарабынан поспешный неме чыгып алган сунуштама. Бүгүн 14 декабрга белгиленген Сузак райондук сотундагы соттук кароо кийинки жумага калтырылды. Буга чейин Сузак райондук мамлекеттик администрациясына көпчүлүк депутаттардын атынан берилген айыл өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөө тууралуу кайрылуу да жасалма болуп чыкканын айрым жергиликтүү депутаттар айтып чыгышты. Башка депутаттар дагы кайра ошол кол койгон кол койду деген депутаттар, Чынара деген эжебиз бар. Фарида деген эжелер бар. Ошолар кайра Замир деген дагы бир депутатыбыз бар. Ошолар кайрадан анан бизге кол коюп берди. Биз чынында биз аны кол койгон эмеспиз. Бул кайерден алып колду табып алышты дешип атат да буларчы. Жанагы Юнусова Мукадам деген эже бар. Анын колду да жүрөт деп атат. Ал эжеден сурасак ал эже айтып атат, мен кол койгон эмесмин дейт. Демек жасалма кылган. Бул жасалма койгон, бул кайерден алып койгон билбейбиз дейт. Ошондо ол бизден бир 10 чактысы бир фактически койгон болушу мүмкүн. Бирок 12 адам бунда колдору ар түрдүү жол менен коюлган болуп атат да. Учурда Сузак айыл өкмөт башчысынын милдетин орун басары Замир Жаанбаев убактылуу аткарып жатат. Абдурашитовдун тарапташтары ал кызматтан мыйзамсыз саясий чечим менен алынгандыгын айтып жатышат. Парламенттик шайлоодо анын агасы Шерзат Умарбеков ишеним партиясынан талапкер болгон. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.